Жигиттер, видеода башында айтып өтүп кетейин. Бардыңарга ассаламу алейкум. Билесиңер, обидно болуп атат мага, өтө обидно болуп атат. Өзүм кечире албай атам. Неге дебейсиңер туугандар. Колуңда не кагаз турат, не бумажка турат. Азыр бунун туурасында айтып берем. Жигиттер, бизнеске интервьюдан өтө албай койдум туугандар. Көбү ушуну сурап атса керек. Шака не болдуң? Тапшырдыңбы? Мен да чыгай дедим эле. Кандай суроолор берет экен, не болот экен? Суроолор неожиданный суроолор берип калды мага. Вообще неожиданный суроолор берип калды туугандар. Өтө албай койдум. Дагы 1 айдан кийин азыр 25 күн калды. 25 күндөн кийин заново тапшырам. Ушунча аракет кылдым. Ушунча 10 000 сомго форма алдым. Аракет үргөнүп өтө албай койдум. Не кылайын туугандар эми? Пешине жазылган экен де, не кылайын? Дагы 25 күндөн кийин заново интервью тапшырам. Кудай кааласа ошондо өтөбүз. Силерге контент кылайын, бизнесте тартайын, бар жокту көрсөтөйүн дедим эле, окшошпой калды. Ал мага минус болуп калды туугандар. Обидно болуп атат, конечно. Ушунча аракет кылып туруп, канча жыл Россияда жүрүп туруп бизнес таксиден өтө албасаң, обидно го, Вообще обидно. О тоодон түшүп алып эле бизнеске өтүп атат го. Мен канча жылдан бери Россияда жашайм. Өтө албай койдум туугандар. Конечно, обидно болуп атат. Слишком обидно болуп атат. Кийинкисиде дагы 25 күндөн кийин обратно тапшырам. Ошондо точно өтөбүз. Экинчи новости. Бул новости мен үчүн жаңылык. Силерге как обычный эле жигиттер. Бул жаңылык кандай? Мына бумажканы көрүп атасыңар туугандар. Көрүп атасыңар. Азыр таксопарк рулүнөн чыгып атам. Таксопарк рулүмдө 1 жылга договор түздүм. 1 жылга реклама боюнча. Любое время барам, любой машина минип кетем. Хоть эконом, комфорт плюс, хоть бизнес, хуйнчи, айырмасы жок. Алар толку хуйнчи бар го. Любой машина минип кетем. И 1 жыл аралыгында мен договор түздүм. Официально таксопарк рулүмдө амбассадор болуп, уже таксопарк рулүмдө мен рулить этип атам жигиттер. 1 жыл договор түздүм. Пока Москвадамын, ушул таксопаркта айтып өтүп кетем силерге. Жаман парк эмес, нормальный эле иштешип жүрөт. Баардыгы биздикилер канча. Ал таксопаркта блогерлер баардыгы орустар. Мага окшогон кыргыз, өзбек, тажик блогер битте мен бармын, башка эч ким жок. Калганы полный орустар. Таксопаркта иштегендер, бардыңарга ассаламу алейкум. Ошол жерде мен дагы жүрөм анча-мынча келип машина алып, ошол жерде салам алейк кылсаңыздар болот. Мен дагы келип турам. Официанты уже ошол таксопарк менен чогуу иштешип атабыз. Барам, любой машина, например, Камри жакпай калса, башка машина алып чыгып алам. Ошондой туугандар, азыр жумушка чыгабыз. Пока что ушул жердемин, ошо таксопаркты эле айтам силерге. Если машина издеп аткан болсоңор туугандар, кайсы таксопарктан алышты билбесеңиздер, таксопарк рулим жигиттер. Ушул жерде номерди калтырып коем. Жигиттер, мындайда мен силерге айтып өтүп кетейин да, если машина алам, эконом, комфорт плюс, там китайский, корейский, любой машиналар бар жигиттер. Даже бизнес машиналар бар. Машина алам десеңиздер, туугандар, ушул номерлерге чалгыла, чалып туруп, номерге чалып, бронировать этип койгула жигиттер. Ал адреске барып, кылбагыла, чалып туруп, ушундай мага машина керек, качан барайын, когда можно подъехать, какого машина свободен есть деп туруп, чалып туруп, машина алсаңыздар болот. Барыбастан заранее бронировать этип койсоңуздар жигиттер, ошол чалып туруп. Депозит, по-моему, 200 сомбу ошондой күнүнө, адашпасам, депозит да, мына залог күнүнө 200 сомдон алат. Жигиттер, если шахадан келдим десеңиздер, 2 күн выходной берет. Бесплатный аренда берет. 2 күн. Например, бүгүн келдиңиз, эртесинден баштап 2 күн аренда төлөбөйсүз. 3-үнчү күндөн баштап аренда төлөштү баштайсыңыз жигиттер. Таксопарк нормальный эле, өзүм деле ошол жерде жүрөм. Ошол жердемин, көп ошол жерде барам, машинаны алмаштырып турам, анча балдар менен сүйлөшөм ошол жерде. Барып ошол жерде жолугабыз келсеңиздер. Иштесе болот тууганда. Такси боюнча нормальный болуп атат, такси кичине сезон башталып калды, кызып атат, жакшы эле болуп атат такси. Ошондой жигиттер. Шакай таксиде көп иштеп атасың, өзүң жумушун тартпай атасың дегендер жүрүштөр. Өзүм жумушун көп тарта бербейм го, 1-2 видео чыгарып койдум, бул тарта бербейм да өзүм жумушум. Анан сен любой время таксиде иштеп атасың го дегенде жигиттер, эртерээк бошоп калсам, сразу таксиге чыгып кетем. Эртемен мен мына өзүм жумушума сантехникте 10-11 чыгам да, потому что заявка болбосо, болуп калса, ошондо чыгам.
кечинде ночной сменада если бирдеме бузулуп калса сразу келишим керек. Ошол мен плюстары бар да, бул эрте мен шашылбай чыкканым алигиндейбиз. Ошондой, короче, өзүм жумушумду иштеп атам сантехникте. Мына калымды алгам 10 000 сомго. Азыр 3 саатта кудай калса бүтүрүп коем, тынбай иштесем. Еще чайпай ичип, жуунуп, бүгүн силер менен чогуу таксиге чыгабыз жигиттер. Ошондой иштеп эле жүрөм, бар жок нормальный, Аллага шүкүр. Билесиңер, таксиге чыгып видео тартпасам болбойт, потому что мен таксопарк рулем менен договор түзгөм. Аны видеода айтып берем жигиттер силерге. Видеоду көрүп туруп, лайктардан басып, комментарий жазып койгула. Ошондой адам не дейт? Адам бир нерсеге жетиш үчүн, бир нерсени ниетиге жетиш үчүн аракет кылыш керек. Ошентип сантехник менен калым, такси, видео тартып, короче, мен вообще успеть этпей атам жигиттер. Кайсы бирин кылышке успеть этпей атам. Видео деле монтажды сонун кыла албай атам. Туура түшүнөсүздөр. Болушунча тартып, болушунча көрсөтүп атам. Иштеш керек болуп атат. Жаш деле 30га кирип калыптыр. Иштеп бир неме кылайлы, жүрө бербей. Лайктардан басып койгула, канал катталып, лайк баспай атасыңар, туугандар силердин суроо берип уже мен жададым, серьезно суроо, бесплатный нерсе го, лайктан басып, комментарийди жазып, подписка кылып койгула, бесплатный жигиттер. Ошондой кеттик, мен жумуш кылайын. Кечинде таксиге чыгабыз, анан көрсөтөм мен силерге. Кеттик. Аячты алып келдим жигиттер. Карап туруп не дейт? Бул тажик дейт. Канча болуптур заказ? 28 минут 1000 сом болуптур. Бул тажик дейт. С чего взяли я тажик десем? Что, на тажика похож десем? Да, у тажика похож дейт. Кой дедим. Я кыргыз дедим. Я из Кыргызстана дедим. Тажикке окшобойм го, туугандар туурабы? Тажикке окшобойм го. Пока что только без коэффициент иштеп атам. Жакшы эле болуп атат. Нормально эле. Без коэффициент. Мына жерде красный, белый бар экен. Ушул жерге кирип суу алайын, туугандар. Заказ бербей атат. Мен турган жерде кичине жанып турат. Ладно, не кылабыз эми. Центрге келип калдык. Авариканы өчүрөбүз. 48 минут. 1848 дейт, комфорт плюс. Жакшы. Не, заказдар кымбат. Заказдар кымбаттап калганбы, туугандар? Без коэффициент 48 минутта 1850 сом нормальный го дейм. Центрде жара, такси парковка место жок. Центр жигиттер, Москвада жаз болуп кетти, карагыла, күн чыгып атат, маза болуп атат, вообще кайф болуп атат погода. Мына жерде скорыйлар көбөйүп кетиптир. Вообще маза болуп атат Москвада. Погода четко болуп атат. Но бизге заказ бербей атат. Комфорт плюс менен. Силерде навигатор тупит этип атат, туугандар. Менде навигатор тупит этип атат, карагыла. Погода четко болуп атат. Мына кичине кар бар, конечно, кар бар го. Погода четко болуп атат. Кайсыл жерден бериптир? Без коэффициент, без ничего. Направо, потом налево, потом чуть-чуть направо. Идешь. Дейт го, баягы прикол. Резко поворачиваешь направо, идешь, резко налево дейт го. Иштеп жүрөбүз. Мына машиналарды карагыла, жетимдер, ушулар баардыгы чиновниктердин машиналары да. Мына карагыла. Полный крутой машиналар мына жигиттер. Москвада жетим. Таксистер Мерсте жүргөндөн кийин ойлоп коелу, чиновниктер кандай машинада жүрөт. Мына Toyota RAV4. Тоже гражданский минип алгам, эмне эле. Москва четко болуп атат.
Ушундай погодада иштегин келет го, жетим. Не дейт, мына парковка 600 сом экен 1 саат. Эмнерден жүрөт экенбиз? Вообще бул жер. Кире албайсың го, жетим. Бул жерден каяка жүрөм? Кирдим, оңго жүрөм. Анан вообще тупик го, туугандар бул жер тупик. Тупик го. Айда жетим. Машина бар экен алдында. Печканы бирге коюп коеюн, а? Заказды күтүп отурам, жетим чыкпай атат. 16 километр 26 минутка таштайт экен. Химки жака, Южный Тушино. Тиякта мына турат автоматтар менен. Жигиттер, домой жаап койдум. Мен өзү эртең менен чыккан болчумун. Ошого доход көрсөтүп коеюн. 6,5 миң, 7 заказ менен. Саат канча болуптур мына? Саат уже 4-5 болуптур, жигиттер. Саат 5 болуптур, жигиттер. Ошого домой жаап койдум. Мен эртең менен чыккам өзү. Видео лайтовый видео болду такой. Полный сменаны тартып албадым. Болушунча тартып силерге көрсөтүп атам. Көп адам сурады да, бизнеске өттүңбү деп, ошого видео жазып койдум силерге. Такси жакшы болуп калды, туугандар. Сезон башталды уже. Такси нормальный болуп атат. Сезон башталды. Эконом, комфорт плюс уже таксопарктарда уже машина калбай калыптыр. Мен машинаны алмаштырайын, Камриди башка машина алайын десем, машина жок экен. Машиналар терип кетиптир уже. Ошондой 6,5 миң иштеппин, нормальный болот. Аз домойго бир заказ алсам, үйгө кетип калабыз, жигиттер, эс алабыз баары. Кийинки видеоду, конечно, кичине интересный кылабыз. Интересный видео тартам болушунча. Дагы 1 ай чыдап тургула, туугандар. 1 айдан кийин бизнеске чыгабыз, Кудай калса, насип кылса. Конечно, пландар өзгөрүп кетпесе. Пландар өзү таксилерде өзү планы күнүгө өзгөрөт го. Пландар өзгөрүп кетпесе 1 айдан кийин чыгабыз, жигиттер. Ошондой. Бардыңарга ассаламу алейкум, бардыңарга ийгилик. Мен үйгө барып уктайын. Болушунча видео тартып койдум силерге. Ассаламу алейкум.